Ынтымак барда биримдик, ырыстуу элде ийгилик деген девизде биз ушул Курманжан аткан 200 жылдыгын даңазалоо боюнча Бишкек шаарында ушу чоң концерт өткөрүп атабыз. Теңиртоолуктардын атынан, Нарын шаарынын атынан силерге кааларыбыз ушу аман эсен жетип, жакшы выступать этип, бир жолу Теңиртоонун таланттары деп туруп бир көрсөтүп. Ар бир катышуучу үчүн дайыма сахнада жүргөн профессионал артист болбогон соң намыстанып жакшылап машыгуу милдети турду. Белгилүү болгондой эркесе ынтымакка, биримдикке чакырган эң жакшы ыр санат, ыр курчун деп атына заты жарашкан бир жакшынакай иш-чара өттү. Биз ага активдүү катышкандыгыбызга абдан кубанычта, сүйүнүчтүү болуп турабыз. Биз достор аттуу ырды алып чыкканбыз. Ошентип 7 октябрь күнү концерт өтө турган Бишкек шаарындагы опера балет театрына Гүмүрүнтан келип жакшылап даярдык көрүштү. Албетте, алыскы өрөөндөн келген аргыл кесип ээлери үчүн чоң сахнага чыгып өнөр тартуулоо оңой олтом иш эмес. Ушинтсе дагы Кудай берген талантына таянышып, ар кимиси аткарган номерине берилген образга жараша жогору чеберчилигин көрсөтүү аракетин көрүп жатышты. Эми ырчылардын маанайы жакшы. Мындай иш-чаралар чындыгында нарында көптөн бери жок болчу. Ушу Бишкек борборубузга келип, ушундай чоң опера балетте концерт коюп, ырда эл астында чыгыш бу да бир өзүнчө сыймык биз үчүн. Ушундай иш-чаралар көпкө өтүп турса, эл арасындагы маанайдагы өйдө көтөрүңкү болот деп ойлойт элем. Ошентип өзүңүздөр баамдагандай Теңиртоо таланттары элге тартуулап жаткан концерттик программа абдан кызыктуу өтүп жатат. Көрүүчүлөр дагы элди таланттарды жакшы кабыл алып жаткандыгын баамдап жатсаңыздар керек. Курманжан атканын 200 жылдыгына карата болуп аткандан кийин бул иш-чара Курманжандын образын жаратуу жооптуу милдет менин мойнумда эле. Мен дагы ушу эл алдына чыгып аткаруу аракетин көрөйүн. Турмуш күчү токтойт. Түркүн заманда баштан кечирген кыргыз элин маңдайга жазган бактысын сезип туюп турган чак алакандай кыргыз эл бирик түндүк түштүк чек бузуп ынтымактын ак көзү бирдик жетинин бири кыдыр жети тубанда билсең да жашап турган жериң бир ырыскыга ширенсең алатоодо ийгейсиң. Концертке келген көрүүчүлөрү бишкектик туугандар алыскы Нарын жергесинен келген таланттарды жылуу кабыл алышып, дүркүрөтө кол чаап колдоп турушту. Кага затты сактай билген биримдикти дамытаган кыргыз күчү токтобойт. Кулай берет урпактары, кылым санап жашай берет көмүрбөгө мураздар. Азыр кесиптери башка болсо дагы өнөр жагынан эч кимден артта калбаган, көп жерге караганда өнөр посторго бай жер биздин Нарын жери экен деп багы жердин суусунан болот демекчи. Нарын суусунан ичкен таланттардын бүгүн канчалык деңгээлде экенин мен эле эмес бүгүнкү концерттин күбөлөрү көрүп өздөрүнүн баасын берип ыраазы болуп кайтышты. Өзүңүздөр баамдагандай Нарын шаарынан борборго барып концерттик программасын тартуулап келишкен таланттардын бул жолку чыгармачылык сапары эл ичинде көрүнбөй жаткан таланттардын шыгына шык кошуп, кыргыз элинин анын ичинде талант мекени атанган теңиртоолуктардын канчалык деңгээлде чыгармачылык көрөнгөсү бай экендигин дагы бир рет айгинелеп койду десек болот.
Атыркүл Байтерекова, Бишкек шаары.